Ош мамлекеттик университетинин мектептери, гимназиялары, орто кесиптик билим берүү структуралары бар экенин билет белеңиз. Бүгүн биз мына ушул тармакта кандай жумуштар болуп атат, бүгүнкү абал кандай, ошол жөнүндө кеп кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн университетибиздин орто кесиптик билим берүү департаментинин директору, медицина илимдеринин кандидаты, доцент Чыңгызбек Мамбажакыпович келип отурат. Куш келипсиз агай. Азыр жогоруда айтып кеттик. Бизде университет дегенде эле коомчулукта ушундай түшүнүк бар эле да. Баягы жогорку кесиптик адистерди даярдайт дегендейчи. Же болбосо илимпоздор чыгат ал жактан дегендей. Сиздин жетектеген тармак бул орто кесиптик билим берүү болуп атат да. Ушул сиздин тармак жөнүндө кеп баштасак, өзүңүз мындай обзордук бир маалымат берип кетсеңиз, кандай мектептер бар, кандай колледждер бар, анан кийин сөз улантайлы. Рахмат. Биринчиден чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мына Ош мамлекеттик университетте өзүңүздөр билесиздер, көп баскычтуу билим берүүнү ишке ашырып келатат. Ошол мектептен кийин ушу колледждер, анан бакалавриат, магистратура, аспирантура депчи. Биз жетектеген бул тармак, бул ушул орто кесиптик билим берүү тармагы. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде 6 колледж бар, ошондой эле 5 мектеп бар да курамында. Колледждерибиз, мектептерибиз башка бир дагы окуу жайлардан айырмаланып, Ош шаарында эле чектелбестен, алар региондордо дагы, райондордо дагы жайгашкан. Мисалы үчүн Озгөндө бир медициналык колледжибиз бар, Ошто медициналык колледж бар, STEM инновациялык колледжи, индустриалдык педагогикалык колледж, финансы юридикалык колледж, ошондой эле эл аралык билим берүү программалары боюнча колледжибиз бар. Ал эми гимназияларыбыз ошол Ош шаарында бул Зирек башталгыч билим берүү мекемеси, 1-класстан 4-класска чейин окутабыз орус тилинде. Андан кийин бул кийинки бул билим лицейи, анан Кара Сууда, Ноокатта биздин гимназияларыбыз бар. Ушундай мектептерибиз да бар. Демек, Кара Сууда, Ноокатта, Өзгөндө Ош мамлекеттик университетинин билим мекемелери бар турбайбы? Ошол жергиликтүү коомчулукта ошол жерден окуучуларды тандап аласыздарбы? Ошол тандоо процедурасы кандай болот? Албетте, эмеге, мисалы үчүн колледжге өзүнүн тартибине ылайык эле ошол жогорку окуу жайына тапшыруу боюнча сынактар боюнча документтер кабыл алынып эле абитуриенттерди кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө дагы ушул маселелер, бул процесс жүрүп атат. Ал эми мектепке бүгүнкү күндө ошол Зирек билим берүү мекемесине башына 2 класс алдык. Бүгүн эле сүйлөштүм мен директору менен, дагы 1 класс алуу мүмкүнчүлүгү бар экен, себеби талап бар болуп атат ошол. Андан кийин мектептерге, гимназияларга дагы кабыл алуунун өзүнчө тартиби бар. Келгендердин баарын албай карап, ошол окуучунун, бизге тапшырып аткан университеттин мектептерин тапшырып аткан окуучунун дагы талантын жакшырап талдап, кайсыл багытка бир жөндөмү бар экенин аныктап, анын ушуга чейинки алган билимин бир сыйра текшерип, андан кийин бир өзүнчө ички экзамен болот. Ошолордон өткөндөн кийин гана анан биздин ОШМУнун мектептеринин окуучулары боло алышат да. Ошол мектептерде, колледждерде билим алган абитуриент студенттер үчүн кийин кайра ошол окууну университетте улантууга кандайдыр бир жеңилдиктер, льготалар барбы? Мисалы үчүн, жана айтпадымбы, көп баскычтуу билим берүүнү ишке ашырат депчи. Албетте, бул эми мектептен кийин колледждерге дагы өзүбүздүн студенттерди, мисалы үчүн студент кылып кабыл алууда мындай бир тажрыйбаны колдонуп келатабыз. Мисалы үчүн ошол эле билим лицейин бүткөндөр кайра эле көпчүлүгү өзүбүздүн жана бакалавриат системасындагы адистиктерге тапшырып атышат. Колледжди бүткөндөр дагы 3 жыл окугандан кийин бакалаврга өтүшөт. Ал эми медициналык колледжди бүткөндөр, мисалы үчүн медицина факультетинин кечки адистиктери бүгүнкү бар. Мисалы үчүн ошол формация, кечки формацияларына тапшырышат да. Ошондой бир мектеп, колледж, ошондой эле специалитет менен мындай тыгыз байланыш бар деп бүгүн толук айта алабыз да. Булар кадимки баягы жертин тапшырып, ошол норматив менен келишет да, кайра бакалавриатка. Ооба. Анан университетке келгенде, университеттин атмосферасы, жанагы аудиториялар,
болсо болду бир башкача окуучуларга жаш кезинен баштап эле эртерээк ушул чөйрөгө аралашканга шарт түзүп берет деп ойлойм да. Ошол байкалабы мисалы ошол колледждерди бүткөн окуучулардын өзүнүн алып жүрүүсү болсун, билимге жасаган мамилеси болсун, анан катардагы жөнөкөй катардагы мектептен келген окуучулардын ортосунда бакалавриатты окуганда бир өзгөчөлүктөр байкалабы? Эми жана биздин университеттин колледждеринде, мектептеринде окуган бала сөзсүз түрдө Ош мамлекеттик университетинде болуп аткан өзгөчөлүктөр, мүмкүнчүлүктөр, ийгиликтер тууралуу кулагы бышып, ошону угуп, Ошмунун студенти, Ошмунун мектебинин окуучусу экендигин билет да. Ошондой бир жана бүгүнкү күндө эми Ошму Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы эң алдыңкы университеттердин бири болуп, өзүнүн стратегиялык пландарын иштеп чыгып, аны бекитип, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз да. Мына былтыр 85, быйылкы жылы 85 жылдык өткөзүүнүн алкагында да бир топ иш-чаралар аткарылды. Ошолордун ичинде, ошол иш-чаралардын ичинде Ошмунун 85 жылдыгына өткөрүүгө, ошондой эле бүгүнкү Ошмунун жетишкендиктерине, ошол мектептердин, ошондой эле колледждердин дагы орто кесиптик билим берүү тармагынын дагы чоң салымы бар. Ошол мугалимдердин болсун, студенттер болсун. Демек, ошол биздин мектептерде окуган окуучулар, колледжде окуган студенттер дагы ушундай ийгиликтерди угуп, билип, Ошмунун студенти экендигине, Ошмунун мектептеринин окуучусу экенине сыймыктанып, албетте ушундай бир сезимдер менен барат. Демек, ал эми жаңы келген окуучу Ошмунун студенти болуп, андагы ийгиликтерди таанып, билип, аны өзүнө сиңиргенге чейин да бир топ убакыт өтөт да. Демек, бир ушундай нерсе эми мындай чоң айырмачылык биздин бүткөндөр ушундай бир чоң укмуштуу артыкчылыктарга ээ дегенден пикирден бир аз алысыраак болсок деле, бирок негизи биздин мектептерден, колледждерден барып карган студенттер бир аз ийгиликтүү болушу керек деп ойлойм да. Мындай башка студенттерден, башка жаңы келгендерден айырмаланып туруш керек. Себеби ушул жердин аурасын, ушул жердин жанагы неме тартиптерин жакшы билип, анан кийин ошого даяр болуп барат да. Бүгүнкү күндө жанагы бир неме бар го, айтылып жүрөт, бизге чейинки улуу муундарда Ошто жашап, Ошмуда окуп, Ошмуда иштегениме сыймыктанам деген ушундай патриоттук сезим ошол ар бир биздин студенттерде болуш керек, и бар бул нерсе бар. Ал ушу мамлекетте дагы ушундай бир билим берүү тармагында жакшы бир реформалар болуп атат да. Окуучуларга мектеп кезинен баштап кайсы бир адистикке мындай даярдоо дегендейчи. Мектепти бүтүп атканда эле кайсы бир адистиктин ээси болуп чыксын, бир кесиптин ээси болуп чыксын дегендей, бир өнөрдүн ээси болуп чыксын деген саясат болуп атат да. Эми университетте ушу сиз жетектеген тармакта ушул багытка кандай маани берилген? Ушул адис болуп чыкканга, ушу колледжди бүткөндөн кийин эле кадрлар жетиштүү бир тажрыйба, билимге ээ болобу? Туура айтасыз. Мына былтыр эле жаңы мыйзам кабыл алынды, билим берүү мыйзамы. Ошондо бир топ ушул маселеге байланышканда пункттар бар экенин билебиз биз. Чындыгында мисалы үчүн колледждер, училищалар мурун моундай болгон болсо, баягы ОРТдан жетиштүү балл ала албай, анан кийин ушуга тапшырып турса, ошо окуп атат экен деген эле бир сөз болуп, анан кийин ушуну бүтсө, анан кийин бул кийинки бир жогорку билим алууга дагы бир тепкич болот. Анан кийин жанагы же сырттан окуппу, же башкадан тапшырып окууга өтөбүз дегендей түшүнүк бар. Бүгүнкү күндө деле буга чейин да болгон да. Мына биз ректор менен да көп жолу баарлаштык. Мен да өзүм да ушундай айтып атам. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн колледждерди ушундай бир деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Ушул колледждерди бүтүп эле башка чет мамлекеттердеги, мисалы үчүн колледжди бүткөндөр, орто кесиптик билим алууда алгандар, жогорку кесиптик билим берүү алгандардан эч кандай айырмачылык жок. Керек болсо андан да көбүрөөк эмгек маяныга иштегендер бар да, мисалы үчүн ошондой кылып колледждерди бир ушундай бир жакшы деңгээлге чыгарсак деген. Албетте жана мектепте окуп атканда деле бир кесиптин ээси болсун деп атпайбызбы, азыркы мыйзамга ылайык. Бул иштер дагы бизде бүгүнкү аткарылып атат. Албетте жанагы мектепте окуп атканда уклон, жана айтпадымбы, балдардын эмнеге кызыгуусуна карап туруп, анан кийин ошого бөлүштүрөт депчи. Мисалы үчүн ошол убакта бүгүнкү күндө жаңы мыйзамда бир топ жаңы түшүнүктөр пайда болду. Жанагы дубалдык окуу, жериндик окуу, ваучердик система деп атпайбызбы. Ошонун катарында эле ушундай бир кесипке ээ болушун болтуруш керек деген талап. Бул жанагы
билим берүү министрибиз дагы бул боюнча атайын өткөндө биздин университетке келгенде да айтып кетти. Албетте ушуларды эми дароо эле бир жылдын ичинде буларды ишке ашырыш кыйын, бирок бул боюнча дагы ошол студенттердин эмнеге кызыгуусун карап же кошумча бир курстарды билим берүү менен кошо алып кетип, ошол сиз айткан жанагы бир кесипке багыттап же бир кесипке даяр кылып, ушундай бир шарттарды түзүп окутушубуз керек бүгүнкү күндө. Бул замандын талабы, жаңы мыйзамдын дагы ушундай талабы бар да. Ошого биз аракет кылып атабыз Кудай буйрса. Ой, деги эле ушу жаштар менен иш алып барганда бир нерсеге азыр кээде ичиң чыкпайт да, сөздүн ачыгы. Маалымат технологиясы, интернет доор өнүккөн сайын жаштар бир мээнет кылууга, билим алуунун түйшүгүнө бир сабыры суздап бараткандай да. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул тенденцияны биз кандай кылганда бир туурадыкка бурабыз? Жаштардын арасындагы ушул сабырдуулук өзгөчө. Билим алуу үчүн абдан бир чоң мээнет керек, сабырдуулук керек да. Ошо сизди да ушул тема түйшөлтөбү? Албетте, албетте. Мына биз экөөбүз окуган жылдары, мисалы үчүн 95-2000 жылдардын арасында да мындай жаман окуган десем кандай болот экен? Мындай начар окуган студент менен жакшы окуган студенттин ортосунда айырма бир аз азыраак болчу да. Бүгүнкү күндө жакшы окуган менен жаман окуган ортосундагы айырмачылык асман менен жердей болуп кетти. Себеби бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр көп. Ошол эле убакта жанагы мисалы үчүн биздин убакта бир китепканага келип, отуруп ошол жерде кечке отуруп, анан бүтпөй калса ал китепти талашып алып кетип окучубуз. Бүгүнкү күндө ушундай шарт болуп атат азыркы күндө студенттерге. Алам алаканында турат. Ушул эле бүт телефонду, интернетти, компьютер заманында жакшы жака колдонуп, ошону туура колдонуп, ошол аркылуу билимин жогорулатып жана изденген студенттер көп алдыга кетип калды. Ошону туура эмес колдонуп же болбосо жанагы убактысын туура эмес пайдалангандар ошол ордунда эле турат же болбосо бүгүнкү ордунда туруу деген бул аркага кетүү деген да, мисалы үчүнчү. Ошондуктан жана айырмачылык чоң болуп кетти дегеним ошол да. Анан чындыгында адамдын жашоосунда даанышмандар айткандай эки чоң тандоо болот дейт. Биринчиси кесип тандоо, экинчиси жар тандоо. Эгер ушул тандоо туура болгон болсо, адамдын жашоосу маңыздуу, мазмундуу болот дешет да. Анан кесипти тандагандан кийин айттымбы, кээ биркилер жанагы ата энеси кээде бюджет орун эле болсо болду, бюджетке окутуп кой деп баласынын тандоосуна кайдыгер мамиле кылып атат да. Ошонун улам дагы жанагы сиз айткандай маселелер болушу мүмкүн. Сабырсыз болуп, кызыксыз болуп, жанагы кесипке неме кылбайчы, кызыкпайчы. Негизи мен мына бүгүнкү күндө ошол жогорку окуу жайларында тапшыруу өнөктүгү бүгүнкү күндө экинчи тур башталып атат. Ошол жерден да кайрылып кетким келет да. Урматтуу ата-энелер, урматтуу студенттер, абитуриенттер да, ошол биринчи ушундай бир кесип тандоо дегенге бир өзгөчө көңүл буруш керек. Бала эмнеге кызыгып атат, ата-эне эң биринчи ошого көңүл буруш керек да. Ошондо гана ошого кызыгып окуйт, кызыгып окуса ал жакшы окуйт, ал жакшы окуган болсо ал жакшы адис болот, жакшы адис болсо ал жакшы иштейт, жакшы иштесе ал жакшы жашайт. Демек ал коомго дагы, өзүнө дагы, мамлекетке дагы бир пайда алып келе турган инсан адис болот да. Жанагы сиз белгилегендей ушу сабыры жоктук же болбосо жанагы кээ бир негативдүү маселелер бүгүнкү билим берүүдөгү албетте бул жерде бир эле немеси эмес, себептер көп. Ушул абитуриенттердин туура эмес тандоо кылышы да, кесипти туура эмес тандоосу дагы ушундай маселелерге көйгөйлөрдү жаратып атат деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм. Ой, сиздин ушул карьералык өсүүңүз, бүгүнкү ийгиликтериңиз, ушул сизди үлгү туткан дейли, сизге ийгиликтериңизге мындай баа берген жаштар үчүн, өзгөчө жаштар үчүн, студенттериңиз, шакирттериңиз үчүн бир мындай абдан бир маанилүү деп эсептеймин да. Ошого аларга тиешелүү бир анча бир эки суроо бергим келип турат. Мындай сиздин ийгилик сырыңызга байланышканча, ушул жана жогоруда айтып кеттик, сабырдуулукту бекемдеш үчүн, сабырдуулукту адам өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип, ошону адатка айландыруу үчүн кандай тажрыйбаны колдонуш керек? Сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн мисалдар менен ушул ийгиликке жетүүдөгү сабырдын орду жөнүндө мындай сөз баштап айтып берсеңиз.
Мен өзүмдү бир ийгиликтүү инсанмын деп деле мындай айтуудан алысмын. Өзү негизи ийгиликтүү инсандар башкача болсо керек деп ойлойм. Эми эң биринчи бул биз ушул жерге ушунча иштеп атканыбызга эң биринчи бул Кудай Тааланын берген бир чоң белеги, насип деп коет го. Анан экинчиси ошол ата энебиздин тарбиясы, үйдөн алган тарбия. Үчүнчүсү дайыма айтып келем, ушул эжеке агайларды бизди окуткан, тарбия берген устаттардын деги эле окутпаса деле бир жакшы кеп кеңешин айткан инсандардын дагы чоң ролу бар бул жерде. Анан эң акыркысы анан ушул адамдын өзүнүн аракети да. Аракетти баардыгы болуп аракет кылбаса да болбойт. Демек, бактылуулуктун формуласы, бактылуу жашоонун бир формуласы десек, ийгиликтин формуласы деген көп эле мындай азыркы күндө китептер, башка инсандар, коучтар көбөйүп кетпедиби? Негизи эң биринчиси жакшы ниет кылуу керек деп ойлойм. Баардык амалдар ниетке байланыштуу, ниетке жараша болот. Мен ушундай болом дегендин аркасында бир жакшы бир ниет кылып, анан ошого аракет кылса, жакшы аракет кылса, түз жүрүп аракет кылса, жолду дагы туура тандап, ошол жашоодо дагы мындай таза инсандар менен сүйлөшүп, баарлашып, ошолордун жолун жолдоп дегендей кылса, менимче анан кийин калганын ушул туура пикир, жакшы ниет эле кылып аракет кылса, Кудай Таалам ошол ниетке жеткизет экен, максатка жеткизет экен, ошол максатка жетүүчү жолдорду жеңил кылат экен албетте. Анан өзүнчө бир принциптер болуш керек, пландар болуш керек. Жана орустар айтмакчы, бүгүнкү күндү эгер плансыз өткөргөн болсоң, демек ал күндү сен жок кылдың деп эсептен дейт го. Ошондой күнүмдүк, апталык, айлык, жылдык пландар болуш керек деп ойлойм. Негизи ниет кылгандан кийин ошол планды мен азыр мисалы үчүн бир эми себеби албетте эң ошол жакшы ниет кылып, Кудайдан суранып, ата энебиз айткан жолду карманып, анан тынбай аракеттин натыйжасында ушул ийгиликтерге жетиштик десем болот. Албетте жанагы мен кайталагандай эле жакшы адамдардын дагы бул жерде чоң алардын кеп кеңештеринин дагы мааниси өтө зор. Анан мисалы үчүн кээде мындай болот болчу, жазып алат элем, чөнтөгүмө салып, бирөөсүн машинама салып, бирөөсүн үйүмө салып алат элем. Бүгүн үйгө коюп алам, бүгүн эмне кылам? Ар бирин ошентип кылган күнү мындай ошол күн жемиштүү, берекелүү болот да. Аны кылбасаң текке кетет, кедечи, эмгегиңчи. Ошондой кылып план менен жүргүлө деп айтмакмын. Анан ал пландарга жетиш үчүн бүгүнкү күндө сиз белгилеген сабырдуулуктун өтө чоң мааниси бар да. Бүгүн адамдар эми сабырдуулук жөнүндө бирөөгө кандай деп кеп кеңешти эле айтыштан алысмын. Себеби сабырдуу болуш өзү кыйын нерсе да. Мен жеке мен өзүм эми ушул сабырдуулук деген нерсени эми үйрөнүп келатам да. Албетте бүгүнкү сабырыңды сындыра турган өтө көп моменттер бар. Эртең менен эле чыкканда ишке келгиче жолдо эле сабырың канча пайызы кетет да. Мисалы үчүн жолдо жол эрежелерин бузгандар бар, келип атайлап тийишкендер бар. Негизи сабырдын түбү сары алтын деп кыргыз бекер айтпаса керек. Ошондуктан бир иш болбой атабы, ишке ашпай атабы, сен каалагандай болбой атабы, демек мунун артында бир жакшы нерсе бар. Себеби бизге эмне жакшы экендигин бизден көрө биздин жаратуучу Кудай Таалам бизден жакшыраак билет да. Демек мунун артында бир жакшы нерсе бар деп билип, сабыр кылып, аракет кылып күтсө, артында ийгилик сөзсүз келет. Анан жаштарга айтарым, ошол биз кээде айтып атабыз да, келечек жаштардын колунда, илимдүү, билимдүү жаштардын колунда деп. Мен ушуга да кошуп, илимдүү, билимдүү, анан ыймандуу жаштардын колунда деп айтар элем да. Албетте, ийгиликке жетиш бир ийгилик жөндөн жөн келбейт. Чындап анын бир эмгек кылып, мээнетти кылып, канча аркасынан түйшөлүш керек. Ошолордун баарына кыйынчылыктар болот. Ошолордун баарына сабыр кылып, аракетти туура жакшы жолдо кылыш керек. Анан ооба, жакшы айтып кеттиңиз. Мына план боюнча дагы учкай айтып өттүңүз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан. Анан сөзүңүздүн арасында принцип жөнүндө да айтып кеттиңиз да, мындай бир принциптерди кармана билиш керек деген да сөздү айтып кеттиңиз да.
жеке сиз өзүңүз кандай кайсы принциптерди карманасыз? Туура, рахмат. Бул боюнча кызык да. Мындай принциптер жаш өзгөчөлүккө жараша өзгөрүп турат экен. Мен бир 18-20 жаштарымда адам принципимен жашаш керек деп ойлоп, жана кийин атам экөөбүз сүйлөшүп калып, атам мен мындай бир принциптер менен жашайын деп атам. Мындай жашоодо депчи. Кандай деп калды анан мындай жанагы эмне кандай десем болот, жанагы таш койгонго таш кой, кыш койгонго кыш кой дейт да. Заманың бөрү болсо бөрү бол деген принциптер десем атам. Туура эмес балам деди да. Андай принциптер болбойт деди. Анан жаш мындай бир аз өткөн сайын, жашоодо тажрыйба алган сайын, анан бара-бара көсөм болот дейт го. Ошондон кийин бир аз принциптер өзгөрөт экен. Бүгүнкү күндөгү принциптер мисалы үчүн кантип эң биринчи азыр мен ойлоп атам да, эми татыктуу, ата-энеге татыктуу уул болуш керек эң биринчи принципчи. Анан үйлөнгөндөн кийин татыктуу ата болуш керек, татыктуу ата-эне болуш керек деген принциптер. Үй бүлө менен чектелбей кийинирээк барып карасаң, мамлекеттин, өлкөнүн татыктуу жараны болуш керек. Деги эле татыктуу инсан болуш керек деген принциптер бар да. Ошондой принциптер көбүрөөк неме боло баштады. Негизи заман өзгөргөн сайын, жаш өткөн сайын кээ бир принциптер өзгөрөт экен, кээ бир принциптер алмашат экен. Да, ошол башында ошондой заманың бөрү болсо бөрү бол деген принциптерди карманып жашайын деп атам десем, атам жок, балам туура эмес. Наоборот, тескерисинче ошол жанагы таш менен урганга аш менен ур, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер. Бул кыргыздын макалдары, бул философиялык өтө көп чоң мааниси бар макалдар да. Демек ошондойлорго өзгөрүш керек экен да. Ал дегени кечиримдүү бол, ал деген биз айткан сабырдуу бол дегендер экен. Ошол эле принциптер менен азыр бүгүнкү күндө ошондой бир сабырдуу болуп, кечиримдүү болуп жашоо керек экен. Башка бирөөгө үлгү болуп жашоо, өзүң эле жашаш керек эмес, бирөөнү да жашатыш үчүн жашаш керек деген принциптер бүгүнкү күндө алдыга чыкты да. Ошондой принциптер маанилүү болуп калды. Агай, сиз мына билим берүү тармагында, анын ичинде дагы эң мындай аты ооз алынган Ош мамлекеттик университетинде жетекчилик кызматта иштейсиз. Деги эле ушу билим берүү тармагында иштеген кызматкерлерге, кесиптештериңизге кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы эми кандай бүгүнкү күндө мугалимдерге инсандык дейли, профессионалдык дейли бир талаптар күн тартибинде турат? Кандай болуш керек? Рахмат. Бүгүн Ош мамлекеттик университети жана башында айткандай өзүнүн приоритеттик багыттарын иштеп чыгып, мына өзгөчө макам алгандан кийинчи бир топ университеттин ичиндеги локалдык, ченемдик, укуктук кээ бир документтерди биз башкадан иштеп чыктыбыз. Өтө көп жанагы положенияларды иштеп чыктык. Ошонун ичинде эле бүгүнкү күндө мугалим Ош мамлекеттик университетинде иштеген ар бир окутуучу кандай болуш керек деген дагы бир тартиптер бар. Мына мисалы үчүн мурун кафедра башчылары бардыгы тегиз, мугалимдер бардыгы тегиз бир оклад негизинде бөлүнгөн жана тарифтик торчок негизинде эмгек акы алган болсо, бүгүнкү күндө ар бирине дифференцированный мындай бир мамиле болуп атат да. Жана KPI-лар негизинде ошол боюнча бир положение иштеп чыкты. Бүгүнкү күндө иштеген адам өзүнүн иштегенин көрсөтө алып, ошого жараша эмгек акы, ошого жараша сыйакы берүү боюнча бир топ биз документтерди кабыл алдык. Анан кийин негизи кандай болуш керек? Мен айттым го, ошол бүгүнкү талабына ылайык, ар ким өзүнүн жашоосуна ылайык туура принциптерди коюп, жанагыдай биз бүгүнкү күндө күнүмдүк күн өткөнүнө сүйүнбөстөн, же болбосо бүгүн иштеп кеттиң, эптеп лекцияны окудук, же болбосо практикалык сабактарды бердик, кеттик, өттү. Буга сүйүнбөшүбүз керек болуп атат бүгүнкү күндө. Биз келечек муун үчүн биз жоопкербиз. Бүгүнкү күндө иштеп аткан ар бир жетекчи, ар бир окутуучу, жөнөкөй мугалим деп жетектиге чейинчи, мен эртеңки күндөгү келечек муунга жооптуумун. Эртең заман кандай болот? Заманды ким өзгөртөт? Жанагы биз айткан азыркы жаштар өзгөртөт. Ошого жооптуумун деген сезимди жүрөгүн уялатып ошол жашатпаса, анын күнү анда болбойт да. Эң негизи айтарым ушул да. Биз эртеңки жооптуубуз. Эртең биз окуткан балдар жакшы иш кылган болсо дагы бизге жазылат жакшылыгы, жаман иш кылган болсо да аны биз азабын биз тартабыз да, анда биз жоопкер болобуз да. Ошол нерсени эң башында коюш керек болуп атат. Анан
билимдин сапатын көтөрүш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө биз Ош мамлекеттик университетте 50 миңдей студентибиз бар деп мактанабыз. Албетте бул чын эң чоң университет. Бирок менимче сандан сапат көтөрө турган мезгили келди. Ага биз уже аракеттерди көрүп баштадык. Мисалы үчүнчү ал боюнча бир топ критерийлер бар да. Качан сапаттуу билим болот? Мисалы үчүн буга өтө көп критерийлер бар. Эң биринчи бизде качан сапаттуу билим беребиз десе, мугалимдин, окутуучунун айлыгы жогору болгондо сапаттуу билим беребиз деп айтабыз. Мен кошулам буга. Бирок адам негизи нарагынан жанагыдай принциптери бар болуп, патриоттук сезимдери бар жок болгон болсо, ал айлыгын канча көтөрсөң дагы, эгер ал өзүнүн ички кээ бир терс кыялларын жоя албаса, нафсин тыя албаса, ал дагы айлыкты эле көтөрүп кое менен жыйынтык болбойт да, мисалы үчүн. Ошондуктан жанагы сезимге суугарылып, жан дини менен иштеп, ошол ар бир өткөргөн күндү ушундай бир Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн, элдин ыраазычылыгы үчүн, эртеңки күндүн келечектин жакшы болушу үчүн деп иштеп, ниет кылып иштеш керек деп ойлойм да. Ар биринде ошондой сезим болуш керек. Ошондо гана бир жыйынтык болот. Чындыгында сапатты көтөрүш үчүн дагы бир топ аракеттер болуп атат. Ошол айлыкты көтөрүш керек, анан жакшы мугалим болуш керек, кыйын мугалим болуш керек, аракет кылган мугалим болуш керек деп атабыз. Ошолорду биз стимул берип, ошондой мугалимдерге айлык жагын көтөрүп атабыз да, бүгүнкү жетекчи ушул маселелерди. Демек, жөн эле иштеген кээ бир мугалимдер иштейт, эми башкалар капа болбосун, ачык айтыш керек турат. Кээ бири канча бир пайызы ошол иштеген мугалимдердин көлөкөсүндө эле ошолор жасаган окуу методикалык комплекстерди эле көчүрүп же жанагы бетин алмаштырып коюп да кылып атышкан ушулар бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына азыр рейтингди киргизип койдук эле, ар бири тытынып иштеп, мен муну кылышым керек экен, мен бул комиссияда иштешим керек экен, мен муну жасашым керек экен деп аракет кылып, ошол жасаган эмгектерин тигиге сайтка коюп, анан кийин ошого жараша бир баллдарды алып атат да бүгүнкү күндө. Бул аракет башталды. Демек, мугалим, окутуучу өзүнүн үстүндө да иштебесе бүгүнкү күндө болбойт. Бүгүнкү күндө окуш керек болуп атат да. Мугалим өзү келип эле сабагын өткөнгө сүйүнүп, күн өткөнгө сүйүнүп кетпеш керек болуп атат. Анан бир топтогу көп маселелер бар, бул боюнча критерийлер бар. Агай, мына сөзүңүздү айтып кеттиңиз да, мына Ош мамлекеттик университети жаңыланууга аракеттенип, ар түрдүү мыйзамдык, жоболук иш аракеттер жакшы кайра баштан бир жаңыланып жазылып аткан турбайбы? Ушул жаңылануу мезгилинде эскини кое бербеген, эскиче жашоону дагы деле эңсеп, ошону да бир идеалдаштырган сөзсүз кызматкерлер чыгат да. Ошолорго карата сиз кандай пикирдесиз? Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте, буларды эми жана эскиче көз караштарды консерватор деп коебузбу? Буларды бирок мындай мугалимдер дагы бар. Бирок булар Ош мамлекеттик көпчүлүгү жашы улгайган агайлар, ошол эле убакта ал агайлар, ал эжекелер, ал биздин кызматкерлер Ошмонун бүгүнкү күндө өнүгүшүнө опол тоодой салым кошкон инсандар. Жана улууларды урматтаа, кичи музаттар деп атпайбызбы? Албетте, буларга дагы жакшы түшүндүрүп иштерин жүргүздүк. Акыркы убактарда ушул агайларды биздин ошол ар бир ар кандай топтогу курамдагы комиссиялардын курамына коштук. Буларга да түшүндүрүп, ушул биз алып аткан бүгүнкү өнүгүүнүн багытын туура түшүнгөндөрү да көп болду. Биз менен кошо иштешип, алардын мурунку алган тажрыйбаларын дагы биз бүгүнкү күндөгү жаңга кошуп, аралаштырып, ошондой бир өзүнүн өзгөчөлүктөрдү эске алган абалда болуш керек да. Мисалы үчүн бир азыр башка бир жана Европадагы кредит технологияларды бул жакка толук өткөзөбүз деп атабыз да, кредит технология. Ошол эле убакта мен ойлойм, 100% башка жактан же башка бир өлкөнү же башка бир нерсени туура эмес деп ойлойм да. Албетте, анын жакшы жагын алыш керек. Анан бизге кандай биздин менталитеттин өзгөчөлүгү, биздин университеттин өзгөчөлүгү, мугалимдердин мүмкүнчүлүктөрүн кошуп эске алган абалда анан кийин ошол жанагы багыттарды, приоритет багыттарды кабыл алганбыз да. Ошол эскиче көз караш болгон агайларга да, бүгүнкү мугалимдерге да көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар ушул иштерге дагы өздөрүнүн башкача ою менен уже кирип,
жардам берип атышат да. Анан такыр эле кээ бир адамдардын да принциптери бар, окутуучулар, кызматкерлерибиз да бар. Бул такыр такыр кабыл албагандар да. Эми буларга биз айтайлы деп атабыз. Силер эми муну колдобосоңор дагы, пайда кылбасаңар дагы зыян кылбай тургула. Аны бир жаңылык алып келип, аны ишке киргизип, анын жыйынтыгын көрүү үчүн бир топ убакыт керек болот. Сөзсүз бүгүн аны киргизсек, кийинки жыл анын жакшы жыйынтык күтүүбүз бул акылга сыйбаган нерсе. Ошондуктан ошентип деле айтып атабыз да негизи. Алар менен да кошумча дагы жолугушууларды өткөзүп иштеп атабыз негизи. Анан ошол эгер түшүнбөй такыр жаңыны кабыл албаса, анда ошол унчукпай турсун деп атабыз да. Ошондой. Азыркы мына сиздин сөзүңүздөн ушундай нерсе келип чыгат. Университет бүгүнкү күндө өтө бир тарыхый миссияны баштан өткөрүп аткан учурда сиздер түздөн түз жетекчи катары ушул нерсенин ичинде тарыхый жумуш жасап атасыздар. Ушул жасаган жумушуңуздарга Кудай таалам жеңилдик берсин. Жамаатта жакшы бир колдоого алынып, ушул жаңы реформалар ишке ашып кетсин. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып атат. Атайын келип биздин студияда маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан көрүшкөнгүчө саламатта туруңуздар.